Assalamu alaikum, hurmattуу Desin TV kanalının kattaloочулары. Sizler менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, мен азыр Рахман Разыковго коңгуроо чалууну чечтим. Бир нече суроолор бар эле. Ошолорду айтып, ушул сиздерге жеткизип коеюн деп, ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тегерегинде дегеле азыркы Кыргызстандагы ушул шайлоо өнөктүгүнүн алдында болуп жаткан окуяларга ушул Рахман агайдан өзүнүн бир жооп алмакчы болуп чечтим. Анда эмесе мени менен болуңуздар, достор. Алло, ассаламу алейкум, Рахман аке. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бала чака тынчсызбы? Оштосузбу? Жакшы. Ден соолук жакшы. Давление көтөрүлүп кетти. Давление ден соолукка кирбейт да. Көтөрүлө түшө берет. Өзүңүздүн ден соолук жакшы өзүнүн. Ден соолугуңуз. Сиз азыр деле оштосузбу агай? Оштомун. Неме Рахман агай, мен сизге бир нече суроолорум бар эле. Сизди кече өткөндө телевизорлордон көрүп калдык, ушул интернет сайттарынан. Сиз Оштун губернаторунун орун басарына кирип, ошол киши сизди угамын деп, ушул жолугушуу жөнүндө бир аз кыскача айта кетсеңиз, биринчи биздин суроо. Ошондой болду. Биз жанагы штабтар иштей баштаганда, анан эле күтпөгөн жерден жанагындай чечим кабыл алынып, Боршайком бизди катуудан баштатканда, бул иштеп аткандар баары таң калды да, бул күтүлгөн чечим болду. Биз аны күткөн эмеспиз. Себеби Боршайком деген Турсунбай Бакыровдун арызын четке кагып, Бүтүн Кыргызстандын кабыл алынды, тизмелер эч кандай маселе жок. Турсунбай уулу кандай арыздооң болсо, сен сот аркылуу соттошуп чечилип алсаң болот. Бизде эч кандай маселе калган жок деп ушундай чечим чыгарганын бардыгыбыз укканбыз да. Анан эле эртеси күнү бул каттоого келгенде эле bir tanapis жарыяланып кетип, Бүтүн Кыргызстан партиясына келгенде. Анан 40 мүнөткө жакын бир жакта жүрүп келишип эле Бүтүн Кыргызстанды каттоодон баш тарттык деген чечим чыгарышты. Ал эмнеге кандай токтомго добуш бердиңер, токтомду бергиле деп, ошол Боршайкомдун мүчөсү Атыр Абдрахматова безилдеп, менин колумда мына Бүтүн Кыргызстан катталсын деген токтом турат. Силер кайсы токтомго добуш бердиңер деп суроо койду. Бирок ага эч ким токтомду да көрсөткөн жок, кайсы токтомго добуш бергенин дагы айткан жок. Анан биз ошол боюнча элдер чогулуп келип, штабтарда эмне деген чечим чыкты, кимге кайрылабыз деп чогула баштады. Анан эл чогулганда эл көбөйүп кетет экен да, турган жерде эле булар өткөндер келип кошулуп, эмне болду, эмне деген болушту деп. Анан кыскасы биз талапкерлер, 4 талапкер мэрияга билдирүү жазып алып келдик. Эл чогулуп бул жерде бир маселени чечип, суроолоруна жооп берип коелук десек, мэр аны каттады биздин билдирүүнү. Бирок уруксат бербейбиз деп. Анан каяка барабыз? Силер уруксат бербесеңер, көчөдө турганга болбосо, аянтка келгенге болбосо. Анан болбой эле элдер чогулуп, эки штабтын арак-бирагына элдер үйүлүп кеткен. Анан кайра келишке аргасыз болдук мэриянын астында чоң аянтка. Келсек, губернатордун орун басары, мен кабыл алайын, силердин кандай талабыңар бар деп чакырган экен. 5-6 ушул биз эми талапкерлер дейт, аз талапкер эмеспиз го. Каттабаган талапкер эмеспиз да. Ошол моменттен
Bizди кабыл алды, кирип ошол элдин талабын айттык, эмне үчүн мындай болуп атат. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстан тегерегинде ушундай бир туура эмес чечимдер кабыл алынып атат. Эмне үчүн эгерде шайлоонун таза өткөндүгү тууралуу силер ушундай бир тең мамиле кылабыз, баардык партияларга бирдей карап турабыз, шарт түзүп беребиз дегенсиңер, бирок бүгүн мындай кылбай атасыңар. Эмне үчүн форум 2 деген нерсе менен миң деген адамдарды алып келип шаарга каттап атасыңар. Анын үчүн текшербейсиңер. Анан бир эл адамдын арызынын аркасында миң деген адамдар мүлк байлап турган бүтүн Кыргызстанды каттабай коюш керек. Бул кандай деген болду? Силер жогору жака билдирсеңер, бул жакта элдин нааразы болуп атканын, мынанча эл келип турат. Биз элди келбегиле, чогулбагыла, азырынча бул мыйзамсыз болот. Соттун чечими күтөлүк. Бир кандайдыр бир кадамдарга барайлык азыр мүлкү чөтүш керек деп келебиз дегендерди кайра келтирбей, кандайдыр бир нерселер провокация кылып дагы бир ызчуу болуп кетпесин, биз күнөөлүү болуп калбайлык деп кайра элдерди ушинтип токтотуп турабыз. Деп ошол негизинен баардык талаптарды айттык, алар жогору жака билдиребиз деп сөз беришти. Кайрылабыз. Боршайкомдун ошол ушундагы өкүлү бар экен, ал дагы отурду. Анан кыскасы ошол негизги талаптарды айттык, алар 2 күндүн ичинде жооп беребиз деди. Биз сыртта турган элге чыгып, алардын айтканын жеткизип, тарап кеткиле. Соттун чечимин күтүш керек. Биринчи күнү анан соолайлык, ушу соттун чечимине жараша деп макулдашып жүрүп эл таратып бердик, ошол эле болгон. Кыскасы ушундай болду да. Агай, эми анан кечээ социалдык желелерде сизди милицияларга же атайын кызматтарга кимдир бирөөлөргө сурак берди деген дагы маалымат кетти. Бунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Эми кече эртең менен 2 машина менен 5 милиция келип, сиз биз менен жүрүңүз, Сулайман. Ошо милиция пункты бар экен. Ошол жерге барып, эмнеге барам десем, кечеги ызчууну уюштургандыгыңыз үчүн уюштуруучулардын бири сиз экенсиз, барып түшүндүрмө жазып барып келишиңиз керек дейт. Анан күлүп айттым, эмне бишөңөр келдиңер, мен террорист билем. Жөн телефон чалып койсоңор деп барат элем. Десем, мен ушундай болуп келдик дейт. Анан макул деп бардым, барсам ким уюштурду кече тартипсиздикти дейт. Мен айттым, БШК уюштурду дедим. Ким уюштурганын билбейсиңерби? БШК мыйзамсыз бир эле убакытта бир эле маселеге эки башка чечим кабыл алган үчүн эл нааразы болуп чогулду. БШК эгерде туура чечим чыгарганда эл чогулбайт эле. Ошон үчүн мен ойлойм, муну уюштуруучу БШК болду. Ошол элдер нааразы болуп чогулушту. Эгерде эртеге сот дагы туура эмес чечим чыгарса, анда кийинки митингди уюштурган сот болот. Силер кайда көрүңөр мен элди чогултуп, элди уюштуруп бир нерсе кылып атканыбызды? Жөн эле шайлоочулар келип, штаб иштеп аткандар келип чогулуп, эмнеге мындай болду? Бул суроого ким жооп берет деп чогулушту. Чогулганга укугу барбы ушундай деп суроону койгон? Кимден сурайт алар? Бул кандайдыр бир максат менен биз жөн эле турган жерден уюштуруп чыккан жокпуз. Ошол жазыңыз ошолорду дедим, жазып. Анан көзөйнөгүм жок, жаза албайм десем, анда өзүбүз жазабыз деди. Өздөрү жазды, мен кол коюп бердим. Мындан айттым. Мындан кийин силер чакырганда көзөйнөгүмдү алганча келейин, силер баарыбыз жаздырат окшойсуңар бирдеме дедим. Ошондон кайра коюп беришти. Мен сурадым, камап коесуңарбы десем, азырынча жок дедим. Демек кийинчерээк камайт окшойт. Силер
мамлекеттер чакырган видеону даярданып эле чыгыш керек окшойт ар кандай нерсеге деп тамашалап анан чыгып келебиз. Ага эми аларга деле түшүнсө болот. Мен деле ошол 10-бөлүмдө да иштеп калганмын. Кызматын аткарып жатса керек. Сен ошо иштегенсиңби? Ошо эми көп нерселер ошондой болгон. Неме агай. Анан алар өзүнүн турган ордунда жумушун аткарыш керек, мен аны туура эле түшүнүп атам. Мамлекеттик кызмат баардыгы ошондой. Бирок мен айттым, силер кармай турган кишилерди кармабай эле жүрбөйсүңөр. Мамлекетти уурдагандар, кылмышкерлер, ошонун көпчүлүгү парламентте отурбайбы? Анан жөн эле мени чакыра бересиңер. Көрсөтүп берейинби кимдер экенин десем, жооп кереги жок дейт. Анан кыла турган ишти кылбай эле, кылбай турган ишти көбөртүп жабырта бересиңер деп чыгып келдим. Ошол алдында балдар деле түшүнүп турат, өздөрү ал айла жогуну кылып атканынан эмне кыласың анан. Ошондой болуп атат. Бийликтин структурасын түшүндүк. Бузулуп кеткендиги да. Түшүндүк. Кимге сурак берип чыкты экен деп ошол нерсе кызыктырып атты эле да, жакшы жооп алдык. Анан кече Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдында элдер чогулуп, ошол кандайдыр бир чечимди, документти талап кылып жатышты, жок деп. Мен мурунку күнү муну билген эмес элем, андай чечим боло тургандыгын. Бул эмне болгон документ? Ошол документ колуңарга тийдиби? Эмне болду? Ушунун тегерегинде айтып берип койсоңуз. Эми бул жанагы БШКнын токтомун бербей атышат да. Эмненин негизинде, кайсы токтомдун негизинде бизди каттоодон четтеткендигин БШК бербей атат да, то есть бере албай атат. Анан бүтүн Кыргызстан партиясы катталсын деген токтом алып турат Атыр Абдрахматованын колунда. Кайсы себептен каттоодон баш тартылсын деген токтом бергиле десек, ошону бербей атат да. Менимче андай токтом жок да, булар ойлоп табылган токтомго. Стел рабочий багы группанын иштеп чыккан токтому бар да, ал токтом боюнча БШК бүтүн Кыргызстандын Союз партиясынын тизмесине эч кандай мындай претензиясы жок. Бул каттоого алынсын деген токтом бар да. Анан эле булар кайсы токтомго добуш берип, БШКны каттабай койду, ошону билбей атабыз да. Агай, демек бул токтом дагы деле колуңуздарга тие элек экен да. Эми ушул токтомдун жоктугунан ушул өзүңүздөрдүн юристтериңиздер менен кеңешип көрдүңүздөрбү, консультация кылып? Сотко кандай кайрыласыздар эми? Бул токтом колуңуздарда жок болсо, бул кандай мындай юридикалык натыйжаларды берет? Мен билбейм, мен оштомун. Анан ал кандай болуп атат? Эми ошол жакта турган юристтер ошолор билет го дейм. Партия арыз менен шаардык сотко кайрылдык деди, кече айтышты. Кандай негизде кайрылышты, кайсы токтомдорго кандай талап коюлду, мен аны билбейт экенмин. Эми күтүп турабыз, эми сот 7-синде коюлуп турган. 7-синде шаардык соттун чечими. Мен ойлоп атам да, бакыт, бул менин оюм. Бул жөн эле ушундай бир убакытты созуу болуп атабы дейм да. Эми убакыт өткөзүп, шайлоо өнөктөгү бүтүнчө ушинтип созулуп тура беребизби деп атам да. Анан кийин бир 10 күн калганда, 5 күн калганда анан кийин каттап коебуз деген ойда. Ошондой сиздегидей ойдо эле мен кече Москвадагы такыр эле партияда жок эле, мен өзүмдүн тааныш досторум менен, мурдакы кызматкерлер менен, юристтер менен сүйлөштүм. Аларда дагы ошондой ой болуп жатат. Бул деген эч кандай негизи жок эле, чою болсо керек, кийинчерээк алып барып туруп эле кошуп коет, анан дегендей болуп атат. Эми такыр оюндан чыгаргандан көрө менин оюмча кошо турган болсо кошкону деле жакшы деп ойлойм. Эми бирок тезирээк болуш керек да, ар бир күн алтынга тети, ар бир мүнөт. Баардык партиялар баштады. Анан биздики болсо ушинтип отурат. Ушундай абал болуп калды дагы. Эми ушул азыр акыркы бир мындай өзүңүздүн жыйынтык сөзүңүздү айтып койсоңуз элдерге, анан берүүнү токтотолу. Мен мынтип ойлоп атам, эгерде ошондой максат менен партияны каттабай атып,
өтөйүн дегенде каттап койсок, бул бүтүн Кыргызстан утулуп калат шайлоодон деп ойлогонбосо жаңылышат деп ойлойм да. Себеби дегенде биздин электораттар, биздин тарапташтарыбыз бул баягы бир жылдан түзүлүп калган партиялардай бир жылда калыптанган эмес. Булар өтө көп жылдан бери максат кылып, ушул бир максатка ийгиликке жетебиз деп өтө узактан бери мындай бир багытка, идеяга сугарылган шайлоочулар да. Биздин шайлоочулар канча керек болсо ошончо күтөт. Шайлоо өнөктүгү бүтөргө бир күн калганда, эгер уруксат берсе, мен ойлойм өтө чоң жыйынтык менен чыгабыз биз. Себеби биздин ошол тарапташтар, шайлоочулар бул сатылып кете тургандар эмес. Булар саясий көз караштарын өзгөртүп аткан жанагы саясатчыларга караганда 10 эсе, 100 эсе бийик, туруктуу шайлоочуларыбыз бар. Ошон үчүн биз чыдамкайлык менен бул каттоону күтүп атабыз. Кайсы күнү каттаса, биз ошол күнү шайлоого киргенге даярбыз. Биздин тарапташтар дагы ошого даяр деп ойлойм. Кудай буйрса, жеңиш менен чыгабыз. Рахмат агай, пикириңизди билдиргениңизге. Сизге ден соолук каалайбыз. Аман эсен оорубай, давленияңыз, кан басымыңыз ордунда болсун, бардыгы жакшы болсун агай. Рахмат жооп бергениңизге. Рахмат. Макул агай, макул, жакшы, рахмат чоң. Урматтуу Десин ТВ каналынын көрүүчүлөрү, мына Рахман Разыков агай ушинтип жооп берди. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Демек, кандайдыр бир үмүт өчкөн жок. Албетте активдүү болуп, өз көз карашыбызды, өз багытыбызды талап кылалы. Эч кандай провокацияга алдырбай, бир үчүнчү күчтөр пайдаланып кетиши мүмкүн. Кандайдыр бир нерселер болсо, ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын атына жамынып, ушулардын атын жаманаттуу кылыш үчүн ар кандай нерселер болушу мүмкүн. Ошон үчүн өзүбүзгө сак болуп, активдүү болуп, бул жерде ар бирибиздин активдүү болгонубуздан партиянын тагдыры чечилип жатат. Ушул шайлоодо эмне боло тургандыгы агай туура айтып жатат. Орустар айтмакчы, мы отдали годы дегендей, партиянын мүчөлөрү, тарапкерлери өмүрүн, жашоосун, мезгилди берген бул партияга. Ал эми акча менен 5000 сом, 10.000 сомго кызыгып добушун сатып жаткан адамдардын жөнү башка. Ал эми бул партиянын тарапкерлеринин жөнү башка, достор. Дайыма көз карашыбызды дайыма өзүбүз коргойлу, өз оюбуздан кайтпайлы. Аман эсен болуңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.